Саламатсыңарбы, урматтуу 6-класстын окуучулары? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турчу темабыз зат атоочтун жөндөмөлөрү. Сабагыбыздын максаты. Бүгүн балдар сабактын жүрүшүндө жөндөмөлөрдүн маанисин, суроолорун, мүчөлөрүн, алардын өзгөрүү варианттарын билесиңер. Сөздөрдүн кайсы жөндөмөдө турганын ажырата аласыңар жана сөздөрдү жөндөй аласыңар, өз алдынча иштейсиңер. Демек балдар, өзүңөр билгендей, зат атоочтун 6 жөндөмөсү бар экен. Эмесе балдар, жөндөмөлөрдүн аталыштарын алгач эсибизге түшүрүп алалы. Силер буга чейин башталгыч класста бул жөндөмөлөр менен таанышкансыңар. Алар кайсылар? Демек, кыргыз тилиндеги жөндөмөлөр бул атоош жөндөмөсү, илик жөндөмөсү, барыш жөндөмөсү, табыш жөндөмөсү, жатыш жөндөмөсү жана чыгыш жөндөмөсү. Мына бул жөндөмөлөрдүн өзүнүн билдирген мааниси, суроолору, мүчөлөрү бар экен. Азыр ар бир жөндөмөлөргө токтолобуз. Биринчи жөндөмө бул атоош жөндөмөсү. Атоош жөндөмөсү заттын атын гана билдирет. Ким, эмне, кимдер, эмнелер, кимиси, эмнеси деген суроолорго жооп берет. Атоош жөндөмөсүнүн өзүнө тиешелүү мүчөсү жок экен. Эсибизден чыгарбайбыз. Демек, атоош жөндөмөсүнүн мүчөсү жок. Мисалы, биз сүрөттөрдө эмнелердин сүрөтүн көрүп турабыз. Эмне? Учак. Эмнелер? Гүлдөр. Ким? Кыз. Демек, буларга эч кандай мүчө уланган жок. Жана ким, эмне, эмнелер деген суроого жооп берди. Экинчи жөндөмө бул илик жөндөмөсү. Илик жөндөмөсү заттын кимге же эмнеге таандык экендигин билдирет. Ал кимдин, эмненин деген суроого жооп берет. Мүчөсү нын. Ал 12 түргө өзгөрөт. Нын, нин, нун, нүн, дын, дин, дун, дүн, тын, тин, тун, түн. Демек, дайым эле нын болуп тура бербейт экен, ал өзгөрүп кете берет. Мисалга көңүл бурсак, Асандын гитарасы бар. Бул жерде Асандын деген сөз кызыл менен белгиленип турат. Суроо беребиз. Кимдин гитарасы бар? Асандын. Демек, гитара Асанга таандык экен. Нын мүчөсү уланып, илик жөндөмөсүндө турду. Үчүнчү жөндөмөбүз бул барыш жөндөмөсү. Барыш жөндөмөсү заттын кимге же эмнеге багытталгандыгын билдирет. Ал кимге, эмнеге, каерге деген суроолорго жооп берет. Мүчөсү га. Бул дагы 12 түргө өзгөрөт экен. Барыш жөндөмөсү боюнча мисалга көңүл буралы. КамАЗ айылга баратат. Кызыл менен белгиленген сөзгө көңүл бурабыз. КамАЗ каерге баратат? Айылга. Демек, га мүчөсү уланып, кыймыл-аракеттин кай жака багытталып жатканын көрсөттү. Барыш жөндөмөсү экен бул. Ал эми биздин 4-чү жөндөмөбүз бул табыш жөндөмөсү. Табыш жөндөмөсү кимди, эмнени деген суроого жооп берет. Сүйлөмдө дайыма тике толуктоочтун милдетин аткарат. Табыш жөндөмөсүнүн негизги мүчөсү ны мүчөсү. Бирок ал ошол сөздөгү үндүүлөргө, үнсүздөргө байланыштуу 12 түргө өзгөрүп кете берет. Демек, дайым эле ны болуп тура бербейт экен. Ал айрым учурларда ни, ну, нү, ны, ты, ти, ту, тү, ды, ди, ду, дүү болуп 12 түргө өзгөрүп кетет экен. Мисалга көңүл буралык. Бул жерде силер балдар эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Бүгүнкү күндө абдан актуалдуу болуп атат, бул антисептикалык каражатты көрүп турасыңар баарыңар тең. Демек, ушуга байланыштуу сүйлөм түзөбүз. Антисептикалык каражатты колдонгула. Эмне кылгыла? Колдонгула. Эмнени? Каражатты. Мына кызыл менен белгиленген сөзгө суроо бере турган болсок, эмнени деген суроону коюп жатабыз.
Демек бул табыш жөндөмөсүнүн суроосу жана Т бул табыш жөндөмөсүнө тиешелүү болгон мүчө экен. Кийинки 5-чи жөндөмөбүзгө өтөбүз. 5-чи жөндөмө бул жатыш жөндөмөсү. Жатыш жөндөмөсү заттын ордун көрсөтөт. Кимде, эмнеде, кайда, каерде деген суроолорго жооп берет экен. Жатыш жөндөмөсүнүн негизги мүчөсү да. Ал 8 түргө өзгөрөт. Да, де, до, дө, та, те, то, тө болуп 8 түргө өзгөрүп кетет экен. Мисалы, байкем компьютерде иштеп жатат. Кызыл менен белгиленген сөзгө суроо берели. Эмнеде иштеп жатат? Компьютерде. Бул жерде да мүчөсү уланды жана эмнеде деген суроого жооп берди. Демек бул жатыш жөндөмөсүндөгү сөз экен. Жөндөмөлөрдүн эң акыркысы бул чыгыш жөндөмөсү. Чыгыш жөндөмөсү кимден, эмнеден, кайдан деген суроолорго жооп берет. Бул жөндөмөнүн негизги мүчөсү дан мүчөсү экен. Дан мүчөсү 12 түрдө өзгөрөт. Дан, ден, дон, дөн, тан, тен, тон, төн, нан, нен, нон, нөн болуп 12 түргө өзгөрөт экен. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Мисалга көңүл бурабыз балдар. Жайында күндөн коргонуу керек. Кызыл менен белгиленген сөзгө суроо беребиз. Эмнеден коргонуу керек? Күндөн. Бул жатыш жөндөмөсүндөгү сөз экен. Эми балдар, окуу китебиңерди алып чыккыла дагы бүгүнкү темага байланыштуу, жөндөмөлөргө байланыштуу көнүгүүлөрдү иштейли. Дептериңерди алып чыккыла. Биринчи тапшырма 242 көнүгүүдө бир нече сөздөр турат. Бул сөздөрдүн арасынан силер эне, атасы, эжең деген 3 сөздү алып жөндөгүлө жөндөмөлөр боюнча. Ал көнүгүүнү бүткөндөн кийин 243 көнүгүүдөгү сүйлөмдөргө жөндөмө мүчөлөрдү коюп жазгыла. Демек, көп чекиттин ордуна жөндөмө мүчөлөрдү улайт экенсиңер. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.